Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы, ардактуу достор. Бүгүн Тунук жамааттык мультимедиа борборунда баланы тарбиялоодогу атанын орду тууралуу кеп кылабыз. Ата-эненин балага бирдей сүйүүсү, колдоосу, жылуу мамилеси баланын ийгиликтүү өнүгүүсүнүн негизи. Актала районундагы Кадыралы айылынын тургуну Адыл Көчүрбаевдин 4 баласы бар. Улуу баласы Даван быйыл жогорку республикалык тестирлөөдөн район боюнча эң жогорку упай алды. Мындай ийгиликтин башаты тарбия. Балдардын ийгиликке жетишине же жетпей калышына ата-анындагы таасири зор. Балага сөзсүз түрдө ийгиликке жетүүгө эната шарт түзүп бериш керек. Айрыкча мына ушундай биздикиндей айыл жергесинде чарбачылык иштери бар, дагы башка жумуштар бар. Ийгиликке жетиш үчүн ошондой күнүмдүк чарбалык дегендей жумуштардан бошотуп, көп убактысын ушу окууга бөлдүрүп, шык дем берип туруш керек. Коомдун өнүгүшүнө жараша бала тарбиялоо ыкмалары өзүнүн баалуулуктарын өзгөртүп жүрүп отурат. Ага ата-эненин катышуусу дагы дайыма эле бирдей боло бербейт. Адис Тынчтык Бакытов советтик доордо тарбиялоо иштеринде аталардын катышуусунун төмөндөп кеткен себептерин белгилейт. Аталардын тарбиялоодо катышуусу абдан төмөндөп кеткен, анткени бизге советтик доор орногонго чейин карап көрсөк, аталардын ролу аябай эле чоң болгондо, анткени аталар балдарын карашып, аларды аңчылыкка үйрөтүп, же болбосо сырттагы иштерди, оокаттарды кылганда жанында алып жүрүшкөндө, анан ошо совет доору орногондон кийин жумушка чыгып баштаганда балдардын көбү бала бакчаларга барып баштады, мектепте, интернаттарда жашап калды да, анан ошондой учурда балдар менен болгон мамилеси кичине азайып, жакшы болбой баштады жана ортосундагы байланыш кичине азайды да. Балага чогуу кам көрүү жана аны кароо вазифасы ымыркай төрөлгөндөн баштап эле ата-энеге тең бөлүштүрүлүшү зарыл. Бала 3 жашка чыкканда ата-аны тарбиялоого олуттуу катыша башташы керек. Анткени бала ымыркай кездегидей энеге көз каранды болбой калат. Кара Бүргөн айылынын тургуну Бермет Мамакеева тарбиялоодогу атанын орду тууралуу өз ою менен бөлүштү. Бүгүнкү коомдо атанын орду өтө маанилүү. Балдар кичинекей кезинде эле таануу илимде же педагогикада ата дагы баланын өсүп өнүгүшүнө, калыптануусуна орду чоң деп эсептейм. Ата көнчө балдарга, кыздарга насаат айта бербестен, баланы кошо ала жүрүп, эмгектенүүдө, иш жасоодо ээрчитип жүрүп көрсөтө билүүсү абзел эле да. Тарбиялоо ишинде ата баланы мындай тарбиялаш керек деген белгилүү бир стандарт жок. Ал муундан муунга өтүп келаткан табигый процесс. Болгону баалуулуктарга көңүл буруу керек дейт гендердик адис Тынчтык Бакытов. Ата ушундай же мындай тарбиялаш керек деген стандарт жок. Үй бүлө куруу жана балдарга тарбия берүү бир муундан экинчи муунга өтүп келаткан нерселер. Ушу үй бүлөлүк тарбиялоодо баалуулук барбы негизи эле ошол нерсе жөнүндө ойлонбой калган учурлар бар. Бирок бизде кыргыз элинде абдан сонун мыкты философиялар бар. Балдарга болгон мамиле өзгөчө болгон. Негизи аталардын балдарды багууда стандарт жок. Стандарт бир эле, бул баланы сүйүү, баланы кабыл алуу жана ошо балага 18 жашка чыккыча баардык мүмкүнчүлүктөрдү канчалык колдон келсе ошончолук деңгээлде ага жардам берүү болуп эсептелет. Балага атасы тарабынан берилген жакшы тарбия анын келечеги үчүн зарыл көндүмдөргө үйрөтүп, турмушка багыт берүүсү маанилүү. Ушу менен кезектеги уктуруубуз аяктады. Даярдаган Барчын Мамытбекова. Кайрадан амандыкта жолугалы.